Саламатсыздар, урматтуу Чалкан медиа каналынын көрөрмандары. 5 августка алынган өлкөбүздөгү акыркы сааттагы жаңылыктар менен сиздерди кайрадан тааныштырабыз. Биздин каналыбызга катталып, ой-пикирлериңиздер менен бөлүшүңүздөр. Улуттук коопсуздук кызматы Анапияевдин туугандарынын мүлкүн мамлекетке кайтарды. Уюшкан кылмыштуу топтун лидери маркум Алмамбет Анапияевдин жакындарынын мүлкү мамлекетке кайтарылды. Бул тууралуу улуттук коопсуздук кызматы билдирди. Маалымат караганда Ош облусунун Чоң Алай районунда жалпы аянты 12,68 гектар жер тилкеси мыйзам бузуу менен жеке менчикке чыгарылганы аныкталган. Daarat Коргон айылындагы административдик имарат, дүкөнү бар май куюучу станция менен 0,7 гектар жер тилкеси, ошондой эле Бурган суу айылындагы дээрлик 12 гектар жер тилкеси Анапияевдин туугандары тарабынан мыйзамсыз алынган, деди атайын кызмат. Алмамбет Анапияев 2015-жылы Минск шаарында өлтүрүлгөн. Москвада жашап, иштеп жүрүп жыйган мүлктөрүңүздү сүрсүтпөй, батирден батирге көчкөндө төгүп чачып жоготпой, айлыңызга бат-бат жиберип туруңуз. Бул үчүн 12 жылдан бери Москвадан Кыргызстанга жүк ташуу менен алектенген Зайырбек Маматкаримов аттуу туруктуу ишкерди сунуштайбыз. Зайырбектин машиналары мыкты, кызматкерлери жооптуу, кампалары кенен, жүктү үйүңүздөн алат. Ар бир 7 облусубузга чейин барат. Ар бир аманаттын амандыгына кепилдик берет. Кызмат акысы буюмуңуздун көлөмүнө жараша 500 рубльдан башталат. Байланыш номерлары +7 926 788 70 70 +7 929 624 63 64. Талас районунда минералдык суу чыгара турган ишкана ачылат. Талас районунун Беш Таш айыл аймагында Арашан минералдык ичүүчү суу өндүрүүчү чакан ишкана ишке берилет. Бул тууралуу Кыргыз Республикасынын президентинин Талас облусундагы ярым укуктуу өкүлчүлүгүнөн билдиришти. Маалыматка ылайык, Долбоор Талас райондук өнүктүрүү фондунун каржылоосу менен жүзөгө ашырылууда. Курулуш иштерине жалпы 10 миллион 147 миң сом каражат бөлүнгөн. Мындан тышкары жабдууларды сатып алууга 7 миллион сом өзүнчө бөлүнгөн. Жаңы ишкана ишке киргенде 7-10 адамга жаңы жумуш орундары түзүлөт. Бул жергиликтүү тургундардын социалдык экономикалык абалын жакшыртууга жана сапаттуу минералдык сууну пайдаланууга шарт түзөт. Азыркы учурда курулуш иштери толук аяктап, өндүрүш үчүн керектүү жабдууларды сатып алуу боюнча тендердик жараян жүрүп жатканы айтылды. Оштогу Келечек базары жаңы жайга көчүрүлөт. 4 августта Ош шаарынын мэри Жеңишбек Токторбаев жаңы курулуп жаткан муниципалдык базардын жанындагы аймакка Келечек базарын көчүрүү боюнча соодагерлер менен жолугушту. Бул тууралуу шаардык мэриядан билдиришти. Жолугушууда мэр жаңы базардагы санитардык, архитектуралык жана соода шарттары тууралуу кеңири түшүндүрмө берип, бул кадам соодагерлер үчүн ыңгайлуу жана коопсуз шарттарды түзүүнү көздөй турганын белгиледи. Соодагерлер ижара баасы, соода орундардын жеткиликтүүлүгү сыяктуу маселелерди көтөрүп, өз сунуштарын айтышты. Жаңы базар заманбап талаптарга ылайык курулуп, бардык шарттар камсыздалары айтылды. Өкмөт айдоочулук күбөлүктүү онлайн алмаштыруунун жол жобосун караштырууда. Министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев айдоочулук күбөлүктүү алмаштыруу процессин жөнөкөйлөштүрүп, онлайн форматка өткөрүүнү тапшырды. Бул тууралуу Кыргыз өкмөтүнүн маалымат кызматынан билдиришти. Демилге ашыкча бюрократияны жоюу, жарандардын убактысын үнөмдөө максатын көздөйт. Касымалиев учурда күбөлүктүү алмаштырууга кеминде 4 күн убакыт кетип жатканын, 21-кылымда мындай жол берилбеши керектигин белгилеген. Биз процессти толугу менен онлайн форматка өткөрүшүбүз керек. Бардыгы түндүк мобилдик тиркемеси аркылуу жүргүзүлүшү зарыл. Жаңы реформа айдоочулук күбөлүктүү алмаштырууну үйдөн чыкпастан 5-10 мүнөттүн ичинде бүтүрүүгө мүмкүндүк берет, деген министрлер кабинетинин төрагасы. Белгилей кетсек, 2024-жылы 124.520 айдоочулук күбөлүк берилген болсо, анын 54.481 алмаштырылган. 2025-жылдын 6 айында 85.816 күбөлүк берилип, анын 47.253 учуру алмаштырууга туура келген. Жан Воинов камактан чыгарылды. Жан Воинов камактан чыгарылганын 1-май райондук милициясынын маалыматы боюнча арыз ээси Воиновго дооматы жок экенин айтып, тосмо арыз жазган. Андан ары кармоо үчүн негиз жок болгондуктан Жан Воинов 1-май райондук ички иштер башкармалыгынын тергөө кызматы тарабынан бошотулду, деп жазылат маалыматта. Укук коргоо кызматы окуянын жагдайын тактоону улантаарын, бул иш боюнча кылмыш жаза кодексинин талаптарына ылайык чечим кабыл алынаарын кошумчалады. Буга чейин блогердин бири 30-июнда мейманканада белгисиз адамдар аларды сабап бассейнге түртүп жибергенин билдирген. Кол көтөргөндөрдүн арасында Жан Воинов келинчеги Зарина болгону айтылып, кийин Ассоль Молдокматованын уулу кармалып 1 августка чейин камакка алынган.
КМШ өлкөлөрүндөгү алгачкы документ Садыр Жапаров Санарип кодексине кол койду. Президент Садыр Жапаров Санарип кодексине кол койгонун маалымат кызматы кабарлады. Документ Санарип мейкиндикте адамдын жана жарандын укуктарын эркиндигин коргоо, өлкөнүн Санарип экономикасын өнүктүрүү үчүн жагымдуу укуктук шарт түзүү, ошондой эле өлкөнүн инвестицияга жагымдуулугун жакшыртуу максатында Жогорку Кеңеш тарабынан 18-июнда кабыл алынган. Кодексте төмөнкүлөр каралган. Санарип чөйрөсүндө укуктук жөнгө салуунун негиздери, Санарип чөйрөсүндөгү мамлекеттик жөнгө салуу тууралуу жоболор, Санарип чөйрөсүндөгү субъектилердин өз ара мамиле кылуу тартиби, Санарип чөйрөсүндөгү укуктук мамилелердин субъектилери жана объектилери тууралуу жоболор, Санарип технологиялык тутумдардын ээлеринин өз ара жана мамлекеттик органдар менен кызматташуу тартиби, жасалма интеллект тутумдары тууралуу жоболор жана башкалар. Документ расмий жарыяланган күндөн тартып 6 ай өткөндөн кийин күчүнө кирет. Буга чейин өлкөнүн Санариптик өнүктүрүү министрлиги мындай кодекс КМШ айдыңында алгачкы болуп иштелип чыкканын билдирген. Вьетнамда баңгизат аткезчилигине шектелген кыргызстандык кармалды. Вьетнамда баңгизат аткезчилигине шектелип издөөдө жүргөн кыргызстандын жараны кармалды. Бул тууралуу Ички иштер министрлигинин маалымат кызматынан кабарлашты. Шектүү Германияга 670 кг героиндин аткезчилигин уюштурганы айтылууда. Аны Кыргызстандын Вьетнамдык укук коргоочулары жана Интерполдун кызматкерлери катышкан эл аралык операцияда кармашкан. 2019-жылы Германиянын полициясы халвага жашырылып ташылып бараткан баңгизатты кармашкан. Бишкектеги Элит Шоко фирмасынын делген жүк Германияга түрк таттуулар катары келген. Тергөөнүн жүрүшүндө ОУД аттуу чет өлкөлүк жаран ХП жана башка шериктер менен бирге эл аралык кылмыштуу топтун курамында иш жүргүзгөнү аныкталган. Кылмышкерлер Афган героинин ири партиясын сатып алып, халва пакеттерине катып, жасалма документтер менен чек арадан өткөрүшкөн деп жазылат маалыматта. Учурда кармалган жаранды Кыргызстанга экстрадициялоо маселеси чечилип жатканы кошумчаланды. Урматтуу туугандар, эл мырзага зубур аябай жай жүрүп жатат. Алардын ыраазычылыгы үчүн ушул күнүгө колдон келишинче ушул балага жардам кылып туруңуздар. Ушул баланын күнүгө ушул басканы бала үчүн оор алып келип жатат. Ушул каражаты чогулуп бүтөр менен буйруса, эл мырза операцияга кеткен жатат туугандар. Ушул азыр апасынын колунда 1.600.000 сом турат. Ошондой эле 1.200.000 сом жетпей турат. 1.600.000 чогулуп, азыр ушул 1.200.000 калды. Биз сиздерге видеону чыгарып берип жеткире беребиз туугандар. Кайрымдуулук сиздерден, барыңыздардан Алла разы болсун. Ушул балага кайдыгер карабастан абалын карап туруп туугандар, колуңуздардан келген жардамды берип кетиңиздер. Реквизиттер Мукамбек П деп чыгат М-банк, ошондой эле Сбербанк Замира Мавлянова Ч деп чыгат туугандар. Россия өлкөсүнөн которгондорго. Кызыл Кыя мэриясынын кызмат адамдары коррупцияга шектелип кармалышты. Баткен облусундагы Кызыл Кыя шаарынын мэриясына караган муниципалдык кызмат башкармалыгынын директору менен кызматкери коррупция фактысы боюнча камалышты. Бул тууралуу УКМК билдирди. Маалыматка ылайык аталган кызмат адамдары 2023-2024 жылдар аралыгында ар кандай ишканалардын өкүлдөрү менен алдын ала сүйлөшүп алып, долбоордук сметалык документтерди иштеп чыгуу жана курулуш иштерин аткаруу боюнча тендерлерди формалдуу түрдө өткөрүшкөн. Жыйынтыгында аларга тиешелүү болгон компаниялар жеңип чыккандыгы аныкталган. Натыйжада түзүлгөн келишимдерде каралган милдеттенмелерди ушул күнгө чейин аткарбай келе жаткан ишканалардын банктык эсептерине бюджеттен болжол менен 4 миллион сом которулган. Буга байланыштуу Кызыл Кыя мэриясынын муниципалдык кызмат башкармалыгынын директору СИМ жана кызматкери ТИ УКМКнын тергөө абагына киргизилген. Учурда тергөө иштери улантылууда. Кыргызстан менен Румыния түз аба каттамын ачуу мүмкүнчүлүгүн талкуулады. Жарандык авиация мамлекеттик агенттигинин директору Данияр Бостонов жетектеген делегация Румынияга болгон расмий сапардын алкагында бир катар жолугушууларды өткөрүшкөн. Бул тууралуу мекеменин басма сөз кызматы билдирди. Сапардын жүрүшүндө кыргыз делегациясы Румыниянын жарандык авиация башкармалыгынын башчысы Николай Стойко менен жолукту. Эки тарап Кыргызстан менен Румыния ортосунда аба каттамдарын уюштуруу боюнча өкмөттөр аралык келишим түзүү мүмкүнчүлүгүн жана Бишкек-Бухарест түз аба каттамын ачуу перспективасын талкуулады. Мындан тышкары Румыниянын транспорт министрлигинин өкүлдөрү менен да жарандык авиация тармагындагы кызматташуунун багыттары, жөнгө салуу, инфраструктура жана адистерди даярдоо маселелери боюнча сүйлөшүүлөр өткөрүлгөн. Мамлекеттик мега компаниясы биринчилерден болуп Соң көлдө байланышты камсыздады. Бүгүнкү күндө байланыш Тянь-Шандын чок ортосунда да бар. Мега мамлекеттик уюлдук байланыш оператору Кыргызстандын 7 кыйынчылыкта жараткан аймактарында телекоммуникациялык инфраструктураны өнүктүрүүнү улантууда.
Бул жолу өлкөнүн эң алыскы жана кооз жерлеринин бири бийик тоолуу Соңкөл көлүнүн аймагында Мегакомдун жаңы базалык станциясында орнотулуп, биринчи жолу туруктуу мобилдик байланыш пайда болду. Кыргызстандын туристтик символдорунун бири болгон Соңкөлдүн айланасы ушул убакка чейин өлкөнүн телеком картасында байланыш жок дегенди билдирген. Ак түс менен белгиленип келген бул жерде бир дагы уюлдук оператор камтууну камсыз кылган эмес. Жергиликтүү тургундардын да көптөгөн туристтердин дагы тышкы дүйнө менен байланышы жок болгон мега базалык станциясын орнотуу менен баары өзгөрдү. Эми байланыш деңиз деңгээлинен 3000 метрден ашык бийиктикте жеткиликтүү. Бул жөн гана технологиялык жетишкендик эмес. Бул туризмди өнүктүрүүгө, көчмөндөрдүн жашоо образын колдоого жана алыскы аймактарда адамдардын коопсуздугун камсыздоого кошкон салым деп белгилей кетти Меганын өкүлдөрү. Соңкөл ички жана эл аралык экотуризмди сүйүүчүлөрдүн мыкты табылга жыл сайын миңдеген саякатчылары жаратылыш койнунда эс алып, боз үйлөрдө жашап, ат минип, тоонун таза абасынан ырахат алуу үчүн келишет. Эми аймактын коноктору жакындары менен байланышта болуп, реалдуу убакыт режиминде таасирлери менен бөлүшө алат жана зарыл болсо тез арада жардам сурай алышат. Бул аймакта нукура көчмөндүк жашоо өкүм сүрөт жана жергиликтүү тургундар малчылык менен алектенгендер жана алардын үй бүлөлөрү үчүн байланыштын болгондугу өзгөчө мааниге ээ. Бул аларга баарлашуу эмес, санариптик кызматтарды колдонуу мүмкүнчүлүгүн да тартуулайт. Соңкөлдөгү мега байланышын пайда болушу санариптик теңсиздикти жоюу жана заманбап кызматтарды жайылтуу боюнча улуттук программанын бир бөлүгү. Мамлекеттик оператор тармакты модернизациялоого ыраттуу инвестиция салып, заманбап технологияларды Кыргызстандын эң алыскы булуң бурчтарында да жеткиликтүү кылууда.